Süyü cevesi. Angeme. Çıgarmanı жазган Joseph Rudyard Kipling. Angliz tilinden kırgızçaga koturgan Kuantayır Nazarov. Angemeni ün koştup audiolashturgan Ernest Kıyas. İlgeri Simla degen aymakta kara kıldık akçargan kalыс, birok biraz jakır jaşoda gün geçirgen aymaktık kazı jaşaptır. Ayday sulu жалгыз kızından başka balası da jok. Kızı estүү kız katары boygo jetkeni menen bala kezdegidey dale bolso bayı. Kızı boygo jetkeni apası kurgan kızının geleceğin oylop көбүрөөк tүйшөлчү boldu. Eger boydog erkek bakalavr diplomunun niyesi, atка minер kızmatın arkalap, altın menen şököttölgön kızmattık formada çıkıyıp giyinip, Geňeş müçösü, vice-gubernator, vice-karoldan başka attуу baştularga sözü ötümdü, kalagan adamına eşigin teyip girgen kızmattık sürü var adam bolsa, mına uşunu çınıgı mırza dese jaraşat. Mınday boydok mırzalar kızdardı çekesinden çertip tandap üylönüşkö tatıktı. Mıntip başkalar oylop bolsa da ayaldar көбүрөөк ойлойт. Ошол кезде Simlada degeni degen aytkаны aytkандай ошол замат аткарылган, эч ким алдынан кыя басып өтпөгөн, байлыгына бийлигине манчыркап басып жүрөр атка минер боло турган. Өзү да жылаандай чекчейип түрү сук немени Кудай пейилден дагы айтпаптыр. Туш келген адамына мурду менен бир тип басып жүрөт. Өтө көркөмдөп айтканда мындай түрү сукту бүткүл Азиядан кездештирип болбойт. Жакын адамдары жөн гана Саггот деп кайрылышса, жергиликтүүлөр Бар Саггот мырза деп кайрыла турган. Өзүнүн толук аты жөнү Энтони Бар Саггот беймеле. Аймак башкармалыгында иштеп, бүткүл Индия чөлкөмүнө кадыр баркы бар, горилладай гүрүлдөгөн эргул. Атка минердин көзү биз сөз кылып жаткан Kitty Бейтон сулууга түшүп, ага ашык болуп калганда, кыздын апасы буга кызырдары кандай сүйүнүп, кызынын барар жерин элестетип алып, сүйүнүштөн ыйлап жиберсе болобу чиркин. Кыздын атасы Бейтон казы тилин тишине катты. Өзү да жумшак мүнөз, бирөөгө каты сүйлөбөгөн киши жарыктык. Жана айтып кеткендей, бул атка минер байлыгына иттей көпкөн төөлдөрдүн бири. Байлыгынын көптүгү мындан билиңиз, эгер кааласа бүткүл кеңеш мүчөлөрүн кызылдай акчага сатып алып коёр, байлыкты кучактап жатат. Бу атка минер атбайлар битин сыгып канын жалаган нан жебес сараң келишет эмеспи? Ал эми атка минер Бар Саггот эл көрсүн үчүн күлүк аттарды тандап минип, ар кандай мелдештерге акча сайып, жыргап куунап шапар тээп, акчасын самандай чачып, айтор ушундай төгүл чачыл жашоого ар жагынан дилгир эле. Мен баяндап жаткан учур илгери Индияга англичандар эми баш баккан мезгилге барып такалат. Муну айтканда айрым адамдардын эсине элдер теннис ойногонго эми гана ыктап, көпчүлүк топурап крокет ойной баштаган кез түшөт. Бул андан да илгери. Ал кезде крокет ойну жергиликтүү элдин түшүнө да кирбеген. Ал кезде крокеттин ордуна элдер жаа атуу мелдешин көрүүгө такай барыша турган. Мелдештен кийин элдер жаа атуунун ыкмасы, белгилүү жаачылар мыкты жааны анын жебесин кантип даярдайт, жаа жасоонун мыкты устасы ким, мына ушуларды гана тамшана кеп кылып жашап калышкан. Жаа атуу мелдеши Англияда 1844-жылдары гана кайра жанданды. Бейтон сулуу Симла аймагында аялдар арасында алыскы аралык 60 ярдтан туруп, жаа атуудан астына эч кимди салдырбаган кылмерген. Ошондон уламага суктанган эркектер аны Тара Девиден чыккан Диана аташа турган. Бар Саггот кызга жагуунун бар айласын издеди. Ал эми кыздын апасы анын кызына ошол чөлкөмдүн белгилүү байы Бар Саггот ашык болуп калганын укканда, кубанычтан өзүн коерго жер таппай, буту күйгөн токтой чебелектейт. Кызын байга тип тамак аштан, кийим-кечектен кысынбай, бардар жашаса экен деп тилейт. Айтор бул кабар угулганы кыздан мурун кыздын апасында уйку жок. Муну Kitty Бейтон сулуу көңүл кош гана кабыл алды. Эч кандай толкундануу, сүйүү сезими тутанбады.
Албетте белгилүү атка минердин ага көңүлү түшүп жатканы кыздын зоболосун көтөрүп, бул кыздын курбуларынын ичин туз куюгандай ачыштырып жатканын сезип эле турат. Бирок ушундай түрү суук кишиге кийин кантип көнүшүп жашап кетет. Айлыгына чиренген кайран атка минер канчалык кымбат саркеч кийинсе, ошончолук эшектин үстүнө килем жаап салгандай болуп калат. Түрү суук кейпин үстүнө кийген кымбат саркеч кийимдер да жаап жашыра албайт. Аны көзү жокто лангур, кул маймыл аташканы да бекеринен эмес тура. Кой, мындан алыс эле жүрөйүн деп ойлоду Китти. Мындан бир ото кол үзүп, Кеббан менен мамиле курганым дурус. Кеббан Амбаладагы Драгун кошунунда кызмат өтөгөн аскер кызматкери. Жүзү сүйкүмдүү, адамгерчиликтүү жигит. Угушуна караганда ата-энеси колу жука адамдар. Удуң-шудуңу жок, ыманы ысык Кеббанды көргөндө эмнегедир жүрөгү башкача туйлап, анын жанында кадимкидей кичирее түшөт. Бар Сагготтун жагалданган бардык мамилесине кол шилтеп салып, Кеббанга кетип калайын десе, апасы урушуп болбойт. Апа, деди бир күнү. Ушул жылаандай түрүсүк Саггат менен кантип бир төшөктө жатам деги? Ой, садаган кетейин кызым, деди апасы да өзүнүкүн бербей. Өңдү түстүнү да, түрүсүктү да Кудай жараткан. Чырайын чылап ичмек белең. Мен көргөн күндү сен көрбөсүн деп жатам, түшүндүңбү? Мага кулак салып бир аз эсиң менен бол садагасы. Кетти орнунан тура калып, анын байлыгында, бийлигинде урганым жок деп кыйкырып жибере жаздап, араң өзүн карманды да, апасына көп нерселерди божурап түшүндүрүп айтты. Атасы бирөөнүн көңүлүн оорутпаган киши эмеспи. Муну укканда маңдай терин колу менен шыпырып үндөгөн жок. Жай этектеп калганда бар Саггот эң ыңгайлуу учурдун удулун тапты да, өзүнүн бийликтеги мартабасын арттыра турган планын иш жүзүнө ашырууну чечти. Аялдар арасында алыскы аралыктан жаатуу боюнча мелдеш уюштуруп, баш байгесине чылк бриллианттан жасалган билерик коюлду. Мелдеш атайын кыйтыр түрдө уюштурулуп, бриллиант билерик колго тагылганда, Китти сулуу бар Сагготту бүткүл жан дили менен сүйүп калбашка аргасы жоктугун көпчүлүк билип турду. Мелдештин эрежеси Симуладагы жергиликтүү эрежеге ылайык 60 ярд аралыктан бутага таамай атуу. Ким бутага эң көп таамай тигизсе, баш байге ошонуку. Мелдешке Симула жашоочулары бүт чакырылды. Адыркы Гранд Стенд жайгашкан жердеги Аннан-Дейледеги ачык таладагы дарактардын көлөкөсүнө коз үстөлдөр каз катар тизилген. Өзүнчө турган үстөлдөгү көкмөк баркыт кутучанын оозу ачылып, анын ичиндеги баш байгеге коюлган бриллиант билерик күн нуруна жалт-жулт этип, көргөн адамдын көз жоосун алат. Мелдеште атаандаштар менен кыл чайнашкан кармаш болорун билгенде, Китти бейтен ушунчалык толкунданып чыкты. Мелдеш болор күнү Аннан-Дейлге баратканда, өзүн тим эле жогорку соттун алдына бараткандай көңүлү бир ордунда эмес. Жаш сүйгөнү Кеббанды жандап ат үстүндө баратып, аны акырын караса, алда бушайманга түшүп негедир ойлуу. Боло турган ишке эч тиешеси жок адамдай түр көрсөтөт. Китти баш байгеге коюлган бриллиант билерикти көргөндө ичинен тынчсызданып, аны көпкө мелтиреп карап турду. Үстүнө кымбат саркеч кийинген бар Саггат андан бетер иштен уйгутуйгу. Жанын коерго жер таппайт. Тигине өзүн мартабалуу атка минер мырзанын болочок кайненеси сезип текебер жылмайып, эч кимге сыр бербей Китти сулуунун апасы отурат. Мелдеш башталды. Көрүүчүлөр уймуюз тарта кыдырата жайгашып, баш байгеге талапкер жаачы аялдар каз катар тизилди. Жаатуу мелдеши эртеден кечке созулуп, көрүүчүлөрдү улам зериктирип баштады. Жаачы аялдар кезеги менен чыгып, удама-уда бутага аткылашып, күн өрөөндү таштап, сыдырым кечки шамал дарактардын бариктерин дирилдете баштаганга дейре эл Бейтен сулуунун чыгышын күтүп, эч кимиси орларынан козголо элек. Кеббан кыдырата уймуюз тарта отурган топтун оң тарабында, бар Саггат жан жөкөлөрү менен анын каршы тарабында бет маңдай олтурат. Экөөндө тең бир кыздын айынан бири-бирин жеп салчудай жек көрүү сезими бар. Бейтен сулуу тизмеде эң акыркы. Жаатунун жыйынтыгы өтө жакшы болбоду. Баш байгеге коюлган билерикти Бейтен сулуу илип кетери эми эч кимге талассыз. Атка минер бар Саггат өз колу менен Бейтен сулууга таазим этүү менен жааны сунду.
Kız aldıga çykdy da jany gergen galbynda göz gyrı menen brilliant bilerikte garadı. Andan soň jebeni goýa bergende jebe zuuldap barıp ortadagy altın butanın kak ortasyna gadaldy. El duu diýip düşdü. Birinçili atışta algaçky 9 upay. Beytan sadaktan ekinci jebene suurgança altın butanı meljep garap durdu da andan soň toptoşkan elde sıdırıp garap ötdü. Jaş Kebban top arasında öňü bozorup, gözleri kakanaktap, jer garap şömtürüp turupdur. Anın karşısında ozun arjayta gülüp, atıraygan maňdaý tişleri görünüp, bar sagot tiginen uşulap aldına boluşunça tabası kangansyp, özünçe gorston. Jigitin utur teşetik bar sagottun ottu gözleri, "He Batyr, akbalyň uşul eken go, tuýlap görçemi" degende aýtyp turgansy. Beytan sulu jebeni ary beriden jaga gaday salıp, jany gergen galbynda göz gyryn salıp jigitin daga tiktedi. Şagy synyp, şömtürüp turgan jigitin görüp, any içinden uşunçalyk aýap ketdi. "Jok" degende başyny çaýkap aldy da jebeni butaga tuştap goýa berdi. Jebe zuuldap barıp altın butaga tiýbesden ak tegereke gadaldy. Andan keyin iştin jagdaýy el gütkendeý bolbody. El görsün üçün ar bir atkanyň şaşpay dıkat jasady. Buga çeyin aldyga kişi saldırbagan jaçy kız 46 funtlyk jasy da kup jaraşat. Butanın 4 çygaç butuna gatary menen atyp jebelerdi gadady. Andan kийинки atılgan jebe butanın başındagy taktaýga gadaldy. Atandaş jaçy ayaldar buga түшүnө albay bir-birine garaşdy. Andan ary bir upaylyk ak tegereke katary menen 5 jebe gadaldy. Jaadan jebelerdi şamdagaylyk menen geliştire atyp jatdy. Birok mындай ketişde baş baýge bul kızga tiýbey galaryn bilgende bar sagatdan öňü zamatda gökmök tarta düşdü. Kийinki atılgan jebeler eki jolu buta üstünden kayıp ketse, keyin eki jolu butanın sol tarabyn janday ötdü. El eştekege düşünbey seleyip tymtyrs. El menen goşu aldırtan göz salyp oturgan kızdın apası juzarçysyny alıp çykyp gözünden mölt damgan jaşty arçyp girdi. Andan kийинki atılgan jebeler butanın aldındagy takır jerge gıdırata tizilip sayıldı. Eň akyrky jebe 7 upaylyk kızıl tegereke gadalgan soň jaý basyp orundan jylyp çygyp ketdi. El jemjirt. Bar sagat atılgan jebeler anın butuna gadalganday başyn şylkytyp, butunun uçları meltirep tiktep turgany. Bul jemjirtlikdy jaçy ayaldar arasyndan çykkan kızdın üni buzdu. "Men jeňdim. Jeňiş meniki. Jeňdim." Köpçülüktün nazary ün çykkan tarapka buruldu. Bir murdu tepreygen çarala kız kol çapkılap, boluşunca süýünüp algan. Bayatan ızası içine batpay bulugup turgan Beytan Sulu'nun apası muну görgönde karman albay emşeňdep girdi. Köpçülüktün aldında kara jerge girip ketkisi var. Beytan Sulu jany oruna ırgıta salıp öz oruna basıp geldi. Şılkyp jer garap turgan bar sagatın aldyna kızdykına okşup bolan oldokson goldor sunulganda brilliant bilerikti anın goluna taktı. Höýde garasa maňdaýynda ozun arjayta gülüp, murdu tepreygen bayağı uralap kıykırgan jeňüçi kız turat. Bar sagat içi eňşerilip tursa da anın jeňişine kalp ele guwanganday tür görsötüp bar güçü menen jasalma jylmaýdy. Kıznyň goluna tagylar brilliant bilerik jat kıznyň goluna getip jatkanyny görgönde Beytan Sulu'nun apası turgan jerinden gaňyrgy tütöp ketdi. Bar üçin gütülbegen iş boldu. Beytan Sulu ömüründe algaçky jolu iri meldeşde jeňildi. Köpçülük Beytan Sulu'nu apası menen galtyrıp tarkay başladı. Toy bolup, toydun ertesi de boldu. Taňa atpay ayılga Beytan Sulu tündö jigiti Kebbonda erçip kaçıp ketipdir degen gabar jeldeý tarady. Kalgany aýtbasa da түшünükdi. Çıgarmanın ayağı.